Карышкыр ток кояман деген эле нерселерди айттыңыз да. Кыргызстан менен аферисттердин мамлекети. Карабайсыздарбы ушундайларды? Келди түшүнбөйүш. Мен толугу менен айтып кетейинби? Жок, мен сизден түз суроо бердим, түз жооп бериңиз, буйтактабай. Сиз мунун сандар менен айтып кеттиңиз, мен муну саясатта айтып кетейин да. Кыргызстанды бүгүн кыргыз мамлекетин, же болбосо кыргыз өкмөтүн ким багып келатат? Сырттан келген акчалар менен кыргыздар жашап атабыз. Биз ошолордун акчасы менен күн көрүп атабыз да. Анан жогорку кеңештин парламентте айткан, булар бизди кидайт этет деп кидайт еттиңер да. Сиз мага айтпадыңызбы кабинетте? Силер эмне мен жалганчы кылып атасыңар? Бул анда эсеп палатасын сотко бергиле, акипресси сотко бергиле. Кысталага тура. Махабат Эргешевна, урматтуу кесиптештер, урматтуу аткаруу бийлигинин өкүлдөрү, Кубатбек Айылчевич, сиздин өкмөттөн 2018 жылдыгы отчеттун баяндамаңызды уккандан кийин баягы карышкыр ток кояман деген эле нерселерди айттыңыз да. Сиздин баяндамаңызга караганда бардыгы жакшы экен, бардык жакта өсүш бар экен. Сиз мунун сандар менен айтып кеттиңиз, мен муну саясатта айтып кетейин да. Кыргыз Республикасынын өкмөтү 2018 жылдагы өзүнө алган жүктү же болбосо милдетти аткарган жок. Сиздер киреше бөлүгүн боюнча бюджет боюнча мыйзамды аткарган жоксуздар. 6,5 миллиард сомго акчаны аз жыйнадыңар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн негизги милдети бул жумушсуздукту жана жакырчылыктын деңгээлин төмөндөтүү, айлык маянанын, пенсия пособиянын төлөмүн көбөйтүү. Мына ушул милдет сиздерде да. Анан кантип сиздер бүгүн карандай калп менен фактылар менен отчет берип атасыңар. Сиздер отчет бергенде эле таянат экенсиңер 2017 жылга салыштырмалуу деп. 2017 жыл отчет бергенде 2016 жылга салыштырасыңар. 2016 жылы 2014 жылга салыштырмалуу деп эле көбөйтүп келатасыңар да. Бул деген эми чын айтканда карапайым калк үчүн бул калп отчет да. Өсүш болгон жок да. Мына мен айтайын. Бүткүл дүйнөлүк банктын негизинде Кыргызстан Орто Азия мамлекеттери ичинен ички дүң продукциясынын өсүш көлөмү боюнча эң акыркы орунду алды. Түркмения 6%дан ашты, ИДПнын көлөмү, Өзбекстан менен Тажикстан 5%дан ашты, казактар 4%га жакын, кыргыздар 3%дин тегерегинде болду. Буну моюнга алышыбыз керек. Кыргызстанды бүгүн кыргыз мамлекетин, же болбосо кыргыз өкмөтүн ким багып келатат? Өкмөт баккан жок. Өкмөт өзүнүн тапканын өзүнө кетирип атабыз. Биз түшкөн кирешени эле айлыгыбыз менен алып атабыз да. А элге, карапайым элге камкордук болгон жок да. Мына бүткүл дүйнөлүк банктын эксперттер атайын анализ кылып чыккан, Кыргызстандын бүгүнкү күндө жакырчылык жумуштарды азайтууда эң ириде биздин миграция. Сырттан келген акчалар менен кыргыздар жашап атабыз. Биз ошолордун акчасы менен күн көрүп атабыз да. Былтыркы жылы 2 миллиард 658 миллион келген. Анда мурунку жылы 2 миллиард 500 миллион доллар Россиядагы биздин 800 миң жаран акча которушкан. Ошонун эсебинен биз жакырчылыкты, жумушсуздукту жоюп келе атпайбызбы? 2014-2015 жылдары Россияда катчылыктан биздин жумушсуздуктун саны 1,5% өсүп кеткен. Мен бул фактылардын баарын айтып атам. Анан кийин өкмөт айтып атпайсыңарбы? Биз дүйнөдө бир дагы мамлекет жок экен Кыргызстандан башка ошол мигранттарга каржысына көз каранды болгон. Биз акыркы 2 жылда дүйнөдө 1-чи орунда турат экенбиз, 2-чи орунда Тонга, 3-чү орунда Тажикстан турат экен. Эң көп биздин акча ошо миграциядан которгон акчанын көлөмү ошо тышкы миграциядан келет экен да. Тышкы миграциядан келген акчалардын көлөмү биздин чыгаш өкмөттүн чыгаша бөлүгүнөн 100 эгер 61 миллиард сом болсо андан да ашып кетип атат. Бул факты да. Биз муну моюнга алышыбыз керек да. Мына салык кызматы менен бажык кызматы пландарды аткарышкан жок. А бүгүн отурушат. Эгер мыйзамды аткарбаган жетекчилер, планды аткарбаган жетекчилер кетиш керек эле кызматтан. Булардын жоопкерчилиги каралыш керек да. Эмне үчүн каралбайт? Эмне үчүн аз чогултулду? Жооп бере албайт? Айтыңызчы, бажык кызматы барсыз бул жерде? Былтыркы жылдын январь, февраль, март боюнча көлөмү канча эле? Бажы салыктар чогултуунун пайыздыр. Келди түшүнбөйүш. Мен толугу менен айтып кетейинби? Жок, мен сизден түз суроо бердим, түз жооп бериңиз, буйтактабай. Январь, февраль, мартты сурап атам.
Менде ай сайын болгондуктан былтыркыныкын албай калыптырмын. Ошон үчүн толугу менен айтып берсем, анан кийин январь, февраль, марттыкын анан кийин. Жок, сен апрелден бери силер апрелге эрге мингесиңер. Былтыр апрелде ушул өкмөт келгенде мен айткам, ай, балдардын өкмөтү кетип, чалдардын өкмөтү келиптир деп. Анан жогорку кеңештин парламентте айткан, булар бизди кидайт этет деп. Кидайт еттиңер да. Бюджетти аткарган жоксуңар да. Анан силер баягы атасы болушчактын баласы ыйлак дегенде болуп, даттан эле бара атпайсыңарбы? Мына бюджетти Ажоз Алмазбек Шаршенович, Сооронбай Шарипович коргоп берди, көпчүлүк коалициясы колдоп берди, силер эми жылгап отурасыңар уже, өтөт депчи. А бирок 5 айдан кийин 9 айлык боюнча кантип келесиңер? Силер азыр чын айтканда карыз менен келатасыңар да. Кумтөр менен Мегакомдун биринчи кварталдагы акчасын силер 2018 4-чү кварталына киргизе албадыңарбы? Буну да мойнуңуз калышыбыз керек да. Буну эми кимден жашырасыңар? Рыскел Чынбекович, бир эме бажы кызматы боюнча айтып коеюнбу? Бажы кызматы январь, февраль, марттык биринчи кварталдык айтып. Бизге толугу менен 2018-жылы 41 миллиард 700 түштү. Биздин планыбыз 43 миллиард 500. Аны мен жакшы билем. Анан бул жерден эсепке алыш керек. Биздин первоначальный планыбыз 39 миллиард 800 болчу. Анан кийин уточнение болгон ноябрь айында былтыр 3 миллиард 700 дополнительно берилген. Ошондо бул жерден бизде түшпөй калган бажы төлөмдөрү боюнча импортная таможенная пошлина түшпөй калды. Бул сумма болсо жалпы Союздан келген сумма. Ошонун негизинде биз планга чыкпай калдык. А жалпысынан импортная пошлина эмнеге түшпөй калды? Себеби бул жерде общий тенденция импорта, Союздун ичине кирген импорттун тенденциясы түшүп кетти. Мисалы айтып кетсек, Россияга 107% гана импорт кирди. А биз планга чыгышыбыз үчүн, пошлина түшүш үчүн 121%ка Россияга импорт кириш керек. А Россияга эмне себептен импорттун түшүшү бул санкцияларга байланыштуу болуп калды. Ушул гана эң негизги себеп биз планга аткарылбай калгандыгы болду. А бүгүнкү күндө анда эмне казак-кыргыз чек арасы жабылып турат? Бул жерде Рыскелди Чынбекович, бул жерде биз 3-чү мамлекеттерден келген жүктөрдү бажы көзөмөл жүргүзүлөт. Бул болсо Казакстан менен Кыргызстан ичиндеги бул внутренняя торговля. Бул жерде бажы көзөмөлү жүргүзүлбөйт. Основной принцип эме договордуку Союзга киргендеки. Бул болсо свободное перемещение товаров. Сизге мен макулмун толугу менен. Бирок бул жерде биз уже көзөмөл бажы кызматы кылбайт. Ким жооп берет? Эмне үчүн ушундай ситуация жаралып калды? Мына 19-марттан бери машиналар турат. Бул бир жумадан бери ситуация уже оңолду. Азыр болсо андай скопление машиналар жок. Айткыңар келбейт. Бул бажы системасындагы бардак. Буну Орусияда, Казакстанда билет, бардык айтып кетти. Анда эмне Россиянын өкмөтү мурунку экс-президенттен бары калпайттыбы? Кимди фактор экенин ачык айтпады. Силер моюн кылбай эле башка жак менен кетип атпайсыңарбы? Бажыдагы урлук токтогон жок. Коррупция күчөгөндөн күчөп атат. Мына толбой калган ошол былтыркы жылы Кубанычбек Кулматов ошол жылдын башында 50 миллиардка чыгарам дегенде силер 43-тү чогулта албай калбадыңарбы? Рыскелди Чынбекович, ошол малда былтыр биринчи кварталда 2018-жылы мен болсо бажы төлөмдөр башкармалыгынын начальниги болчумун. Бул жерде никакой 160% никакой предпосылки такого роста не было. Я не знаю, почему такое высказывание было, но никакой предпосылки роста не было. Мы по итогам года планировали увеличение на 7,5 миллиарда. По факту мы увеличили на 7,6 миллиарда. Жомокту башка жактан айтсаңыз ишенет эле, мен ишенбейм андай нерсеге. Мен эми эки суроо берейин. Гострой былтыркы жылы өкмөт башчы Мухаммедкат Абылгазиевичтин токтому чыккан. Бишкектеги муниципалдык архитектураны өткөрүп берүү боюнча ушул күнгө чейин Бишкектин мэриясы өкмөт башчынын токтомун тоготпой жолотпой атат. Эмне себеп? Мына фондко шылтайсыңар, фонд юстиция министрлигине шылтайт, ал мэрияга шылтайт, мэриянын депутаттары президентибизге чейин Сооронбай Шариповичке кат жазып бойкот кылып атат. Бербей атат да, чын-чынына келгенде туурабы? Өкмөттүн токтомун тоготпой атат. Мыйзамды тоготпой атат. Бул кандай эми ушу октябрдан бери ушу бир муниципалдык предприятияны ала албай атасыңар. Өкмөттүн токтомун өзүңөр өткөрө албай атасыңар. Урматтуу Рыскелди Чынбекович, туура айтасыз, былтыр болсо постановление чыккан болчу. Мурунку 15-жылкы токтомду
күчүн жогот деп тапкан Темир Сариевден Бишкек муниципалдык өткөрүп эмне үчүн бербей атат сизге? Бүгүнкү күндө бүт министерство ведомстволор менен согласование өткөн, туура Госстройдун астына берилсин деп. Бирок бир маселе болуп атат. Бүгүнкү күндө делегированный полномочия менен мэрия болсо ушу суроо туруп атат да бу жердечи. Гор кеңештин решениясы керек экен имуществосы боюнча. Имуществосы муниципалитетке өткөнгө байланыштуу гор кеңешке булар болсо алып чыккан жакында. Ошо маселе чечилбей жатат материальный ценность боюнчачы. Мындай да Бакыт Абышевич, мэр бергиси келбей атат, өкмөттүн алы келбей жатат. Мында 40 жыл айтканда туурабы? Саботаж кылып атат. Куатбек Айылчевич, ушуну өзүңүз жазып алсаңыз, юстиция министрлиги бүгүнкү чейин буларга сертификат лицензиясын бербей атат. Эми 6 айдан бери ала албай атат. Өкмөттүн токтомун эч ким атат. Экинчи, транспорт министрлиги. Сиздер өткөндө мен айттым да, ошо жанагы Бишкек Кара-Балта жолундагы айлык маяна жөнүндө мен эсеп палатасынын маалыматына таянып айтсам, 1 сааттан кийин оперативно кылтыр мени жалганчы кылып чыгарыпсыңар да, жок, арды Завгар деген $1000 алат, заправщик деген $800 алат деп. Мына жерде АКПресске чыккан. Силер эгер кыйын болсоңор, Минтрас, ошону сотко бергиле. Бул жерде жазылып жүрбөйбү? Мынакей, зарплата, ответственность за техсостояние действия автомашин подрядчика по участку дороги Бишкек-Кара-Балта составляет $11,5 тысяч дейт. За заправку автомашин $5,7 тысяч дейт. А силер эмне мени жалганчы кылып атасыңар? Бул анда эсеп палатасын сотко бергиле, АКПрессти сотко бергиле. Силер акырын пресс-служба Минтрас Момбековдун айткандары не соответствует действиям депчи. Эмне берип атасыңар силер? Рыскелд Чыныбекович, убактыңыз болуп калды. Булардын жооптору кошуп Мы уточнили вашу информацию, потому что эта сумма заработная плата за 7 месяцев. Это заработная плата не за 1 месяц. Сиз ошону уточнить эткен алда артыңызда турган счетный палатадан айттыңыз. Алар они указали, но без там у них в отчете нет, что это плата за месяц. Экинчи маселе, 1 минут сурайм. Но Талас-Тарас жолунда 3-нчы фазасы бүтті да. Мына ошол жерде Чакыр Яппы директору Йылмаз Хун Эртугрул деген түрктүн жараны турабы. Ал Баткен Исфана жолунда салган. Менде Ички иштер министринин орун басары Каниметовдун Финполдун орун басары Абдылдаевге жазган каты турат. Бул эл аралык издөөдө жүргөн аферист мошенник экен го. Интерпол аркылуу издөөдө жүргөн киши Кыргызстанда жолдорду салып атат. Мына Эртугрул, бул Эртугрул болсо түркчө бизде Эргул экен да. Эл аралык издөөдө жүрүптүр да бул. А биз болсо миллиондогон тендерлерди берип койдук. А бул болсо тендерди алганда субподрядчик көргөн, субподрядчиктер акчасын ала албай жүрөт. Талас-Тарас суу самыр жолунун 3-нчы фазасында 1 километр жерди асфальттын албай үстүнөн алып кеткен. Ошол жерге Минтрас менен чогуу биргеликте $1 миллион акчаны чыгарып кеткен. Башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон, а бирок иш ордунан козголбой турат. Иш ордунан козголбой турат. Мына турат, эл аралык издөөдө Өзбекстан жарыялап тур. Туркиядан да качып жүргөн экен. А бизде свободно 2 чоң тендерди утуп алды. Кыргызстан менен аферисттердин мамлекети. Карабайсыздарбы ушундайларды? Мен тендер Талас-Тарас суу самыр башталып атканда андай маалымат болду болгон жокпу аны билбейм. Бирок алар иштеп аткандан кийин где-то майдын 2018 жылы майда ошо между генподрядчиками и субподрядчиками начались хозяйственные, финансово-хозяйственные споры, ну, которые продолжаются до сегодняшнего дня. А бул компания ошол билингенден кийин и была информация тоже, что он был субподрядчиком на Ош Баткен Исфана. Консультант это не подтверждает, что компания Чакыр Япыр была там субподрядчиком. Но там была компания, ну, тоже турецкая компания. Возможно, она имеет какое-то отношение к этому лицу. Жанат Саматович, сиз подтверждаете, бул киши розыскта экенин подтверждаете? Билесизби? Официальная информация менде анда жок. Жок, сиз мага айтпадыңызбы кабинетте? Бирок
на встрече, Джо, официально у нас такой информации нет, бирок на встрече с послом, посол Турецкой Республики тоже подтвердил, что он является недопорядочным в плане бизнеса. Бұл Түркиядағы, Өзбекстандағы ел аралық іздерген Интерпол арқылы берген Эртугрул деген біздің Рызгелді ел Жинбекович, уақытыңыз бүтті. Уақыт Мен қалса эми- кейін улантасыз. Қысталаға айтыр. Регламент арқылы сырма келгендері. Эми Куатбек Айлчевич, мага чейинкилер бардығы бюджетті қолдап кетішті. Мен азыр кесіптештерінде келгілі өкмет кеткілі деп айтабыз десе мені чагымчылдашат. Жоқ, қалғыла деп қайырлам десе мені жағымчылдашат. Мен өзімден өкмет көрген сөзімді жалпы палатада айтайын. Бирок сіздерден өкмөтүңүздөргө жакшы пикир бе, каршы пикир бе, жоопкерчиликтер жонуңузда сандар айтсын, анан абийириңер айтсын. Рахмат.